Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен 8 класстар үчүн кыргыз адабияты сабагын өтөбүз. Мен номер 30 Кулманбет Токторалиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тойтиева Аида. Балдар, сабагыбызды баштаар алдында көңүлүбүздү жагымдуу музыкага бөлөлүчү. Беттің көркі нұр менен, белдің көркі құр менен, сүйген сұлу мөлмөлім белгілі болсын ыр менен. Екілемін қызыл гүл açılғандай мөлмөлім, бір қарасаң жүрек от шашылғандай мөлмөлім, маңдай чачың барғалаң жібегіндей мөлмөлім, сенің ышқың баланына тілегіндей мөлмөлім. Өтімдісің өзгендің күрішіндей мөлмөлім, созылғаның зергердің күмішіндей мөлмөлім, майың деген жорғанын жүрішіндей мөлмөлім, гүлзар қылчы жүректің ағақшып жатқан жүлдерін, 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 гүлзар қылчы жүректің ағақшып жатқан жүлдерін. Sekim baskan butundan, seydana monçok jıtыңдан, adam koygon butundan, ay kalengir monçok jıtыңдан. Çınığa kuygan bal bolsang, çınında yağam alınsam, çıgalba jatı oşondo, çını özüne bagınsam, çıgarıp koysam kororop, çırak bolup jagılsam, altın olup moynuga men akbarcan bolup tagılsam. Азыркы мөлмөлүм аттуу ыры кимдин калемине таандык? Азаматсыңар балдар, улуу акын Барпыга. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы караңгылыктан жарыкты көргөн Барпы Алыкулов. Сабактын максаты улуу мураска айланган акын, философ Барпы Алыкулов боюнча маалыматка ээ болосуңар. Өзүңөрдүн ой жүгүртүүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Акындын чыгармаларынан калыстыкка, зээндүүлүккө тарбияланасыңар. Улуу мураска учкай сөз. Барпынын өмүр баянына кайрылсак, ал 1884-жылы Сузактын ачык кыштагында жарыкка келген. Болочоктогу улуу ырчынын турмушта узун жолу ошол жерден башталган. Ата теги түбүнөн эле кара таман кедейлерден болгондуктан албактылуу балалыктын жыргалдоорун сүргөн жок. 8 жашынан ар кайсы байларга жалчы жүрүп, алардын малын багып, отун алып, түрдүү жумуштарды аткарып, эптеп өлбөстүн күнүн өткөрөт. Теңсиз замандын кара таштай оор мүшкүлү, балапан эти кателек жаш баланы ийинден басат. Анткени менен Барпынын тагдырына жалаңгана мээнет шор бүтпөптүр. Ага жаратылыш ченебегендей марттык менен ырчылык талант, тунук акыл да бериптир. Ал жашынан ырдап чыгат. Анын туаса ырчылык шыгынын ойгонушуна атасы Алыкул Шаа Мырза уулу өз таасирин тийгизген. Мына балдар, Жалал Абад областына караштуу Сузак районундагы ачык кыштагы азыркы көрүнүшү. Барпы төкмө акын болгон балдар. Колуна комуз кармап ырдабаган, комузу жок ырдаган. Чыгаан төкмө акындар Кыргызда байыртан бери бардык мезгилдерде болуп келген. Азыр да алаканыбыз кур эмес. Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол деген акындык өнөрүнөн аңыз болуп, аты калган. Белгисиз мезгилдин белгилүү акынынан баштап балык ооз,
Молдо Кылыч, Нурмолдо, Эсенанан менен жеңи жок, Сагынбай Орозбаков, Осмонкул Бөлөбалаев, өз мезгилинин төкмө акындары болушкан балдар. Мынакей, төкмөлүк бул кыргыз элине гана таандык феномендүү өнөр экен. Ушул төкмөлүк акындык өнөрүбүз оон тарабынан дүйнө элинин шедеврдик белгилеринин бири катары бааланган. Гиннестик китепчеге жазылгандыгы тууралуу биздин көрүнүктүү драматург жазуучубуз Бейсултан Жакиев жарыялап чыккан. Ошентип бир уучу эл болуп туруп, сөз өнөр жаратмандыктарыбыз менен дүйнөгө таанымалдыгыбызга сыймыктанабыз. Барпы ар бир акын менен айтышканда өзүнө чоң сабак алган. Барпы акын өмүрүндө 60ка жакын ырчы менен айтышкан. Бир күнү жеңи жокко бет келиштим, ырдашып нече сөздү теңшериштим деп жеңи жок менен айтышкан балдар. Токтогул келгин деди сүйгөнүнөн, баланын акындыгын билгенинен деп Токтогулдун атабыздын сүрөтү ортодогу балдар. Ал эми чекедеги жеңи жок. Мынакей балдар, бул жерде Калмырза менен кармаштым дейт. Кадыр түн менен арбаштым, кызыл тилди курчуттум, кылоосуна албарстым. Ошондой эле балдар, улуу акынга адамдар сын беришкен. Өзүнүн кызы, биздин белгилүү жазуучуларыбыз, белгилүү инсандар ар кандай сын пикирлерин айтышкан экен. Токтолуу деген болбойт эле. Кайсы жакка бурса, ошол жакка шаркырап ага берчү. Парпиева буру. Акындын тили метафоралуулугу, сырга бай, ойго тереңдиги менен гана эмес, эбегейсиз мукамдыгы, шириндиги менен да айырмаланып турат. Ал тилдин бүткүл мукамын, ыргагын кармап калууга, ар бир сапка нукура музыкага айлана турган гана сөздөрдү билүүгө өтө устат. Хусейин Карасаев. Кыргыз адабиятынын классиги Булбул Таңшык. Темиркул Мөталиев. Кыргыз адабияты менен искусствосунун Москвада өткөн 10 күндүгүнүн учурунда орус жолдоштор Барпынын чыгармаларын жогору баалап, аны кыргыздын Некрасову, Беранжеси деп аташты. Барпы өлбөс, өчпөс ырларды жараткан. Ошондуктан ал өлбөс акын деп Муктар Корпогулов айткан. Барпы акынга акындык кудуретти, жаратылыш 3 эсе энчилегенин көрөбүз. Өзүңдү жакыр еттим, көзүңдү азиз еттим, анын өктөсүнө көркөм сөз каукарын этегиңе толтура төктүм. Аларды кандай кынаптап, кандай көрктөсөң, өз эркиң. Азиз Булбул дегени байкалат жаратылыштын деп Түгөлбай Сыдыкбеков айткан экен. Акылдын акылысын алчу жанрдын барып турган татаал түрү табышмактуу санат айтыш экени белгилүү. Барпы санатта айтышкан балдар. Жеңи жок, өйдө өтөт бир дөбөт, ылдый өтөт бир дөбөт, эки дөбөт айрымын акыл менен ким бөлөт? Анда барпы. Өйдө өткөн бир дөбөт, шамал болот жеңи жок, ылдый өткөн бир дөбөт, амал болот жеңи жок. Муну барпы билбесе, жаман болот жеңи жок деп жооп берген экен балдар. Барпынын поэзиясына көп жактуу маани, мазмундук, тереңдик, өзгөчө көркөм күч киргизип, ырчынын фигурасын башка акындардын фонунда айырмалуу кылып көрсөтүп турган бир артыкчылык сапат анын философиялык ыр сикилдеринде жатат. Конкреттүү көп ойчул акындын айт десе, күн, аккан суу, шамал, ажал, алато, көрккө келбейт эл болбосо, дүнүйө, санат, от, адам жана башка шедеврлери жөнүндө баратат. Бул ырларда элдик философиянын өнүккөн деңгээли, материалисттик багытта дүйнө таанып билүүсү, космологиялык ой жүгүртүүлөрү топтолгон. Рационалдуу билим тажрыйбасы, жалпы эле коомдук ой пикиринин
келип жеткен алдыңкы чектери чагылдырылган. Мына балдар, бул жерде барпы жеңи жок менен чогуу тургандагысы. Барпы атындагы театр да бар балдар азыр. Бул Жалал Абад областында курулган. Барпынын чыгармаларында махабат лирикасы өзгөчө орундардын бирине элейт. Сүйүү барпынын жалындаган ышкы кумары менен тереңге да, бийиктикке да эркин чабыттап, көңүл черин каалаганча жазып, бар акындык дараматын шаркыратып төгүрдаган ыры. Акын махабатты канчалык эргүү менен көкөлөтүп айткан сайын, махабат да аны башка ырчылардан ошончолук бөлүнтүп, бийиктикте берген. Барпы акындын бул дүйнөдөн жашап өткөнүнө бир кылым болсо дагы азыркы учурларда актуалдуулугун жоготпой келген ырлары бар. Алар Ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо, мөлмөлүм, көз алкыз. Азыр биз ушул актуалдуу болгон ырларынын бири Ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо оонун ырына күбө болобуз балдар. Мынакей балдар, оонун ырында көрдүк. Барпыны барпы кылып турган 3 чоң нерсе бар. Ал үчөөнү кайнар булак деп туюнуу тастыклат. Аларды тике чыгармачылыктын опол тоосу дешке болот. Бири жаратылыш, күн, шамал, от, аккан суу жөнүндөгү философиялык ырлар, экинчиси адам тууралуу санаттар, үчүнчүсү ашыктык лирикасы. Ак дилбар, көз алкыз,
мөлмөлүм жана башка ырлары кирет. Барпы кайталангыс сүрөткер. Балдар, бүгүн биз барпы боюнча алган билимибизди текшерүү максатында тест тапшырмаларды иштейбиз. Барпы кандай акын? Жамакчы, жомокчу, төкмө, нускоочу, аткаруучу. Ушул 4 А, Б, В, Г вариантында туура жоопко жооп беребиз, балдар. Туура жообун табабыз. Тапкан болсоңор, барпы балдар төкмө, нускоочу акын болгон. Комуз жок ырдаган акын. Калык, Алымкул, Осмонкул, барпы. Кана жообун табабыз. Туура жообу барпы. Барпынын сүйүү лирикасы. Мөлмөлүм, жаркыным, мырзайым, ынтымак, балдар. Туура жообу мырзайым. Барпаке жарышка түссө жел менен жаактуу пенде жеңбеген. Барпынын чыгаандыгын баалаган акын. Жеңи жок, Осмонкул, Алымкул, Коргол. Туура жообу Осмонкул, балдар. Мынакей, бүгүн барпы боюнча темабыз түшүнүктүү болду деп ойлойм. Үйгө тапшырма, балдар. Барпы Алыкулов боюнча дил баян жазып келебиз. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.